Мирлан Бакиров парламенттеги агрардык саясат комитет жетектеген 1 жылдагы иш аракети боюнча бүгүн палатада маалымат берди. Анын айтуусунда 1 жылда комитет 218 маселе карап, 133 мыйзам долбоору карады жана 85 мыйзам кабыл алынды. 5 көчмө жыйын, 3 тегерек стол, 4 ирет парламенттик угуу өткөрүлдү. 900дөн ашык катка жооп берилип, 15 көчмө жумуш жыйындары уюштурулду. Бул иштерди жасоодо кол кабыш кылган үчүн Бакиров парламент депутаттарына жана аппарат кызматкерлерине ыраазычылык билдирип, алдыда токтоосуз карала турган 3 негизги маселени белгиледи. Негизги 3 маселе болуп атат кийинки кароого. Бул бүгүнкү күндөгү суу кодекси, трансформация маселеси жана идентификация. Мына ошо 3 мыйзамды токтоосуз карап, өкмөткө тапшырманы берип жөнөтүү зарыл. Приоритет катары комитетке быйылкы жылы 2017 жылга таза суу менен камсыз кылуу маселеси каралып жаткан, 2026 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясы кабыл алынган. Урматтуу депутаттар, мына келечектеги комитеттин боло турган төрагалары, сиздерге жалпыңыздарга ийгилик. Мен ойлойм, калыстык менен ар бир фракцияга төрагалардын орун басары насип этет деген ойдомун.